Урматтуу төраға, регламент бар да, комитеттен бұл мәселені біз бір топ жолы қарағыз. Газпром мәселесінде қарағыз. Аяқта жазып тұрады, каждому берге, әрбір үйге еме беріш керек. Электроэнергия жетпей жатса, қантымен де шешеміз аны. Біз қарап шықамыз көп жолы. Экмет Журакбаевич. Сауырда болуңуздар. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Асбекович. Күн тартибинде токтом турат. Бишкек шаарынын атмосферасын булганчы боюнча. Бул жерде сиз аппаратыңызга айтып койсоңуз, мында туура жиберсин да. Аграрный комитет караган экен дагы ответственный комитетти текти коюп туруп анан чыгарып атат да. Же биздин комитеттен өтсүн. Бул транспорт комитетинин дагы тиешеси бар. Архитектор курулуш боюнча. Bir komitetten ötkönleyin al komitet atmesini olsun eğer ötkörün komitet. Komitet tekti koyup koygan eken ошон үчүн күн тартибине алып коюңуз суранам. Бизден өтпөй туруп коюп атат да, биздики ответственный кылып. А комитеттен өтпөсө, аграрный комитет анда ответственный өздөрү алып чыксын да. Зачем биздин комитетти коет? Муну аппараттын ошибкасы да. Бир агрардык саясат комитети жалып турат да, ответственный. Ооба, ошо бир комитет караганда, а биздин комитетти ответственный кылып чыгарып атат. Постановление. Жок. Жок, ашып эмес, биздин комитеттен өткүлөдө анда алып чыгып ашып коебуз дегенде эмне оюнчук эмес да. Экологияны мен да түшүнөм, караганбыз, баарыбыз эле карап атабыз. Бу жерде бүт эле текке тиешелүү экен. Жок, мен автарым, бирок биздин комитетти мындай койбой болот, аппараттын ашып кетти деп атам. Ал үчүн комитеттен өткөрүп койсун да. Марле, мен сизди сыйлайм, давай туура коебуз. Азыр чечебиз. 5-чи микрофон. Мен де Кожа Жайшевичтің айтқан сунушуну колдоп коет едім. Мен де тектің мүчөсү катары бул бизден өтөлөк, аякта баарлыгы эле текке тиешелүү. Электроэнергия, Газпром баарлыгы эле. Аны ушул жактан карап туруп, анан калса токтом деген өзүңүз билесиңиз. Урматтуу төрага аппаратка айтып койсоңуз, токтом бир ай илинип туруш керек. Нормативный правовой акт. Карагыла, регламентте жазылып турат ал. Сиздер экөөңүздөр мушташып кеткениңиздер чынбы? Андай жок, андай мушташ жок. Просто элдин маселеси талаш тартыш. А талаш талкуу эмнеден чыкты? Экман Жакпаевич. Смок боюнча биз айтып атпайбыз, бул регламент бузулуп атат десек, Экрамович айтып атат. Ал керектүү маселе, мен айтам, бул керектүү маселе. Бирок регламентти бузулган үчүн мен ушундай эме деп, мен кандай эме болот, нормально. Эми маселе чечилди, эмне болуп чечилди? Эми палатада айтып. Палатада каралып турган Регламент эмесин жанагы чектин опросный путем карайтын болду. Чечими. эгер бүгүн биз карабасак, бир айдан кийин кыш бүтөт, бул маселе болбой калат. Себеби актуальный эң бир элдин Мушташкан жок. Бул жерде жок. Бул жерде талаш тартыш. Абанын булганышы боюнча маселени жогорку кеңеш карап токтом кабыл алганда эмне натыйжа чыгат? Эми өкмөткө буда туура биз жагынан өкмөткө айтыш керек, ишара көрүш керек. Мунун баардыгы ден соолук биздин. Биздин тана жарандардын ден соолугу баардыгы эле ушул түтүн деген азыр маска кийип жүрөт. Ага мен макулмун. Бирок мен ушул регламент жагынан айттым, таза Крамович айтып атты. Жок, караш керек деп. Менде караш керек, бирок регламенттин негизине караш керек. Регламентти бузбак дегенден ушул экөөбүз бири-бирибизге мындай сүйлөштүк, эч кандай мушташ болгон жок. Болду. Бирок ичине кызыл кандуулук калтырып жиберген жоксуздарбы ошол талкууланып атканда? Регламент талкууланып атканда кызыл кандуулук калтырып жиберген жоксуздарбы? Бул эми парламенттеги кадимкидей эле мындай талаш тартышсыз. Себеби буга чейин өкмөткө канча жолу бир топ жолу айтылган, 1 жылдан 2 жылдан баштап айтылып келатат, канча деген акциялар жүрүп атат. Бирок өкмөт бир атайын жасаганда эч кандай бир реакция жок. Ошондуктан бүгүн биз палатада карап, буну токтомун кабыл алып берсек, токтомдун аткарылышын мындан кийин дагы көзөмөлдөп турганга бизге дагы жакшыраак болот. Рахмат майыңыздерге. Биздин комитет боюнча айтылып атат, автор депчи. Мен биринчиден автор болсом дагы мен бул боюнча билбейм, мен чакырган жок. Бирок биздин комитеттин чечими бар. Бул смог боюнча биз толук караганбыз. Тек инспекцияны бу жердеги замечаниялардын баары тең комитетке тиешелүү. Ошон үчүн регламент боюнча
комитеттен тиешелүү комитеттен өтпөй туруп алып чыкканы туура эмес. Биз билебиз Бишкектин атмосферасы кандай болуп атканын. Аны коңгуроо кагып сразу эле карап чыкканбыз, тапшырма бергенбиз. 6 микрофон. Рахмат, Дасан Артысбекович, урматтуу депутаттар. Бул жерде элдер акцияга чыгып атат. Элдер бул түтүн боюнча кандай деген сөздөр айтылып атат. А силер отурасыңар комитет. Биз карай элекпиз, биз билебиз. Билсеңер буга чейин карабайт билеңер. Карасаңар анда бүгүн караш керек. Чечимдерди силер бүгүнкү күнгө чейин жүрөсүңөр. Болду, кайра чыгып эле өзүңөрдүн эмеңерди качать этип бербегиле көп. Рахмат, аз добуш менен чечебиз, урматтуу депутаттар. 5 микрофон, сабырда болуңуздар. Өнүгүү прогресс Жамалдинов. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Чындыгында эле бул смог маселеси бүгүнкү күндө Бишкек шаарында биринчи маселелерден болуп калды. Себеби дегенде мына шаарда аябай смог бузулуп бүгүнкү күндөчү. Элдерден айтып атат, биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Ошондуктан бул маселени күн тартибине киргизип карап коелу. Карап тапшырмаларды берип, канткенде биз азайтсак болот буну. Анан эми азыр чындыгында эле чында комитет каралбаса, азыр комитеттин отурумун уюштура койгула. Комитет отурсун. Бул маселени сөз түрдө карашыбыз керек. Бүгүнкү күндө эң зарыл маселелердин бири болуп турат бул. Рахмат. Рахмат. 2 микрофон. Урматтуу депутаттар, бу жерде талаша турган эчтеке жок, просто регламент бузулганда мен айтып коеюн, анда опростун путем муну мындай туура сүйлөш керек да. Ким эле тиги Бишкектин атмосферасы тиги булганып кетсин деп ойлоп атыптыр. Тек караган, бирок опрос ушундай эле керекпи постановление. Опростун путем, мынакей азыр тиги Марла менен сүйлөшүп атам. Анда комитеттин мүчөлөрү менен кол койдуралы да, анан күн тартибине карай берели, карай турган болсок. Бу жерде эч кандай спор жок. Баарыбыз силерге каршы эмеспиз агачы. Просто туура кетсин деп атабыз. Рахмат. Түшүнүктүү. 6 микрофон. Урматтуу депутаттар, бул маселени биз бир нече жолу көтөрүп чыктык. Мен көтөрүп чыкканмын. Быйылкы жылдын акыркы сессиясы. Андан кийин каникулга чыгабыз, кыш каникулга. Бүгүн карап койсок эмне болмок эле? Регламент бузгана бузуп атпайбызбы? Бул ден соолук үчүн, элдин ден соолугу үчүн бүгүн карап койсок жакшы болот эле. Ошон үчүн комитет карап коюңуздар, бүгүн карап коелу. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, башка жок болсо 5 микрофон. Эми Айтмамат Тентибаевич, мен азыр протоколдук тапшырма берем. Биз азыр комиссияда түзүлгөн депутаттык комиссия, ушу электр тармагын Бакиров Өмүр мырзанын түзгөн комиссиясы бар, ушу электр тармагын текшерүү. Мен ошол жака да протоколдук тапшырма берем. Эми тийиштүү укуктук органдарга да тапшырма беремин. Эмне себептен 415 миллион кайдан келип чыккан тебе түзүлгөндө? А бирок жалпысынан 172 миллион кетип атат. Ортодогу өтө көп суммада акча эконом деп алып чыгып атасыздар. Бул кандай ой менен түзүлгөн? Эмне максат менен түзүлгөн? Же жумуш аягына чейин жасалбай сиздер эконом деп алып чыгып тура эмес маалымат берип атасыздар, же умышленный ТЭЦ Бишкекке окшоп бул жерден да жанагындай каражаттар жебилип кетмек. Мына ошого сиздер бир так маалымат берсеңиздер. Эмне себептен мынча акча Дастан Артысбекович, бул үнөмдөлгөн акча каражаттары бүт баары ошол тендерден натыйжалуу өткөндүгүнө байланыштуу болду. Сиз туура маселени коюп атасыз. Ушундай комиссия түзүлгөн, менде дагы маалымат бар. Биз даярбыз. Анда демек, бүгүнкү күндө жалпысынан биз кредитти кайсы суммага төлөп жатабыз? Кайсы суммага төлөп жатабыз? Освоение болгон каражаттарга гана ошону төлөйбүз. Биз жанагы 172 миллион гана төлөп жатабызбы? Туура айтасыз. Пайызы канча? 1,5%. Демек 1,5%ды 172 миллионго төлөп атабыз. Калган экономдо турган акчага эч кандай бүгүнкү күндө пайыз кеткен жок. Үнөмдөлгөн акча каражаттарына эч кандай пайыз кетпейт. Демек, биз ошо үнөмдөнгөн акчадан, урматтуу депутаттар, 3 коргон кесине ошол жерден 100 миллион алып туруп, ошол кестиде ремонтко жумушаганга сиздер азыр ратификацияны алып келип атасыздар, туурабы? Туура айтасыз. Мындан да ылдый пайыздагы акча каражаты жок эмес, карап көрдүңүздөрбү? 1,5%дан да ылдый. Жок мындан ары. Өзү негизинен 0,75 1% менен берилет, а Минфиндики менен 1,5 болуп атат. Бизге электр станцияга берилгени.
Анткени буга вдруг биз электр станциялар төлөй албай кала турган болсо, бул акча каражатыны өкмөт төлөп бериш керек. Ошондуктан бизге 0,5% ошондой рисктерге кошулуп берилип атат. Анда бул акчанын кийин төлөй турган источник барбы? Үч коргон кези өзү ошону акта төлөгөнгө Источник мүмкүнчүлүгү бар, Дастан Артысбекович, источник бар. Ошону да маалыматты берген жоксуздар да, кайсы жерден алып чыгасыздар? Анан контракт боюнча кандай условия менен бул контракт түзүлгөн? Контракт боюнча азырынча ушул акчаны алуу боюнча эле контракт түзүлүп атат. Калган жумуштар боюнча азыр тендер жүрүп жатат. Тендердин Жок, бүткөндөн кечиресиз. Токтогул КЭСтин алынып аткан акча кайсы контракттын условиясы менен? Барбы сиздерде маалымат? Токтогул КЭСинен алынган акча ошол жана 1,5% менен эле бизге берилген, через Минфин аркылуу келген. Биз эгер төлөй албай калсак, Минфин төлөп бериш керек деп. Жок, контракттын өзүнүн түзүп атканда методу болот да. APC деген методологиясы болот. Кайсы условия менен контракт алынып атат? Под ключ кандай деген ошондой контрактка жазылат да так. Үч коргон КЭСи Дастан Артысбекович ошо сиз айткан эпсеген контракттын негизинде под ключ болот. А Токтогул КЭСтикичи? Ал жерде 3 фазага бөлүнгөн, бөлүнүп жасалган. Жок, аны билип атабыз. Контракттын өзүнүн условиясы болуш керек да, кандай түрдө түзүлөт. Мына ошол боюнча азыр аягына чейин тактап маалымат берип койсоңуздар. Рахмат, беребиз. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, өкмөттүн өкүлү бул жерде Алмаз мырза да чыгып кеттир. Айтмамат Тентибаевич, анда сиздерге ушул маселени өзүңүздөр териштириңиздер. 415 миллион кайдан келип чыккан? А бүтүп калып атат 172 миллионго. Ортодо 200 миллиондон ашык АКШ доллары калып атат. Эмне себептен мындай болгон? Эмне каалагандай кредит алып жатканыбыз мына ТЭЦ Бишкектен өзү билим калды. Демек, ошондой оюлор болгонбу? Мына ошону иликтеп, сиздер маалымат бериңиздер, мен протоколдук тапшырманы берем сиздерге. Беребиз, Дастан Артысбекович. Урматтуу баяндамачылар, бул маселе комитетте каралганда кызуу талкуу болгон. Анда азыркы жетекчилердин дээрлик 100% алмашты окшойт. Банктын тиги Минфиндин өкүлү. Сиз мындай баардыгын билип туруп, кымырабай олтурасыз да. Кайсы метод менен контракт түзүлгөн Токтогул реконструкция КЭС боюнча? Менде ал маалымат жок экен. Анда эмне бул жака эмне келдиңиз анда сиз? Финансылык маселелер боюнча карап атам. А мен эмне башка маселени суроо берип атам сизге. Мирлан Исакбекович, мен жооп берейин буга. ИПСинин негизинде неме болгон бул? Урматтуу депутаттар, APC метод деген бул ошол ТЭЦтеги болгон окуя, ТЭЦтеги контракт APC метод менен түзүлгөн. Төрага эң туура суроо берди, эгер бул аркасынан комиссия толук иштеп чыккан болсо, толгон токой маселелер чыгат. APC түзүлгөндө ТО болгон эмеспи? ТО болгон эмес. Айтмамат Тентибаевич. Мирлан Исакбекович, бул ошол технико-экономикалык негиздеменин эсебинде болгон бул. Болгон. Экспертизадан өткөн эмеспи Кыргызстанда? Экспертизадан да өткөн. Ошонун бар Экспертизанын негизинде тендерлер өткөн. Мына ошонун сөздүн баары стенограмма жазылып атат. Комитетте айткан экспертиза болгон эмес. ТО дагы мындай толук кандуу жооп болгон эмес да, ал мезгилде жетекчи эсимде жок. Ошондуктан ар бир сөзгө кийин жооп берип калганда туура келет да. Мирлан Исакбекович, мен да толуктап коеюнчу бул суроону. Уруксат берсеңиз. Бул Бишкек ТЭЦинде эң негизги неме бул тендер болгон эмес да. Түз тандап алуу болгон. Ал эми Токтогул каскадында, Үч Коргон КЭСинде тендердин негизинде болуп атат. Ошонун негизинде Токтогул каскадында 415 миллион долларлык ТО түзүлгөн. Азыр ошо 170 миллион доллар менен
$172 миллион менен Токтогул ГЭС реконструкциядан өтүп бүтүп атат. Азыр силерге алып келген Үч Коргон ГЭСи $160 миллион төө түзүлгөн. Азыр тендер жүрүп атат. Тендердин жыйынтыгы менен бул дагы бир нече суммага азаят деп күтүп атабыз. Рахмат. ТОну ким кылган? Кайсы компания кылган? Экспертизаны ким өткөргөн? Трактабелди компания жасаган. Урматтуу депутаттар, мындай байкасаңыздар, бул 243 миллион сом эмес бул. 243 миллион доллар. Ошол Франция компаниясыбы, башкасыбы бул жерде сговор болгондугу көрүнүп турат. Эми кантип эле адашсын 70 миллионго, 60га. Урматтуу, бул жерде депутаттык комиссиянын да өкүлдөрү отурса керек. Ушул маселени да карап чыгышка мен да сунуш берет элем. Рахмат. Кийинки сөз депутат Ормонов Улукбек Зулпукаровичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу төрага рахмат. Мен суроом, Үч Коргон ГЭСине мына модернизация болгондон кийин канча мегаватт кошулат? Азыркы күндө 4 гидроагрегат турат, 180 мегаватт, 20%ке жогорулатат, 216 мегаватт болот. 36 мегаватт кошулат. 1 мегаваттын баасы канча болот ошондо? Кандай дейсиз? 1 мегаваттын баасы канча болот ошондо? 36 мегаватт кошулуп атса. Эми бул жерде 1 мегаваттын баасын эсептегенде ошол 216 мегаватт эсептеш керек да. Башкача айтканда, ошол 216 мегаваттык оборудованиялар толугу менен алмашкан турат бул жерде. Бир эле ошол платина эле калат, калганын баары алмашат. Токтогул ГЭСинде кандай болду анда мына азыр? Ал жерде 1 мегаваттын баасы канча болду? Токтогул ГЭСинде ал жерде бир нече фазадан турган, 3 фазадан турган, ошонун биринчи фазасы бүттү. Азыр экинчи фазасы менен үчүнчү фазасы бириктирилип кетип атат. Үчүнчү фазадан дагы бир азыраак бир бөлүгү калды. Ал ошол экинчи фаза бүткөндөн кийин ал аткарылат. Ошонун жыйынтыгы менен азыр $172 миллион түзүп атат азыркы күндө. Ал эми Үч Коргон ГЭСинде $160 миллион, $160 миллион 116 миллион тендерге коюлган. Андан сырткары 13 миллион доллардын тегеретесинде Кыргыз мамлекетинин кошумчасы бар, үлүшү бар. Ал салыктык жеңилдиктерди, ошо кирип аткан оборудованияларга салыктык жеңилдиктерди берүү менен, бажылык пошталардан бошотуу менен ошол Кыргыз өкмөтүнүн кошуму салымы ошончо болот. Андан сырткары 22-23 миллиондун тегеретесинде бул непредвиденный расход деп коет. Бул мировой практикада бар экен. 15%-тин тегерегинде ошо непредвиденный расходко залажить этилет экен. Эгерде кокусунан ошол жерде мындай бир непредвиденный немелер чыгып калса жумуштар, анда бул сумма ошол жерде иштетилет. Эгерде андайлар чыкпаса, бул сумма жөн эле экономия болуп калат. Ошонун негизинде $160 миллион болуп атат проект. Мына алда коллегаларым айтып кетти, мен кайталап сурап коеюн. Мына $415 миллион кредит алынган да биздин, туурабы? $415 миллион ТО түзүлгөн. Ошого сүйлөшүүлөр жүргөн. Бирок кредит бүгүнкү күндө $172 миллион эле алынды. Демек биз проценти $172 миллионго төлөйбүз. Ратификацияны канча суммага кылганбыз? 172 эле төлөйбүз. Ратификация 415 болгон. Ратификация 415 кылсак, 415 бөлүнгөн да бизге. Аны биз алган эмеспиз. Договордо, контрактта ошол сумма освоениеден кийин анан бизге карыз болуп эсептелет деп жазылган да. Ал алынбай ошол банктын эсебинде калды. Ошол суммадан экономия болгон сумманын эсебинен бүгүнкү күндө ушул Үч Коргон ГЭСин реконструкция кылып атабыз. Башкача айтканда, ал жерде $103 миллион тегеретесинде Азиатский банктан экономия болгон, $100 миллион Евразийский банктан каралган сумма иштетилбей калган. Ошонун $103 миллион азыр алып келип, бул Үч Коргонду реконструкцияга жумшайлы деп силерге ратификация алып келдик.
Ушуну кат жүзүнө тактап берип койсоңуз мага, себеби ратификация болуп кол коюлгандан кийин процент кетет. Көп суммаларды биз жанагы неосвоенный деп кетип атпайбы? Азыр сиз башкача айтып атасыз. Демек, эгер ушундай болгон болсо, кат жүзүндө бериңиз, биз карайлы. Экинчиси, мына Токтогул кесинде ушундай экономия болуп тур. Үч коргонду эмнеге ошондой эске албай атасыңар? ТЭО менен тендердин айырмасы огромный болуп атат. Эми Улукбек Зулпукарович, азыр тендер жүрүп атат. Тендердин негизинде чыкканда баасын айтпасак, азыр бир аз эртерээк болуп калат. Бирок биз күтүп атабыз, бир нече эле тылды төмөн болот деген ойдобуз да. Азыр ал жерде эки банктан каржылоо каралган. Биринчиси Азия өнүктүрүү банкынан 100 миллион, анан Евразийский банк развитиядан 45 миллион доллар каралган. Кыргыз өкмөтүнүн салымы 15 миллион доллар деп каралган. Азыр сиздерге ошо Евразийский банк развития менен болгон келишимди силерге ратификацияга алып келелик. Биз алып келген жокпуз. Мүмкүн ошол Азия банкынын бөлгөн 100 миллион доллар эле жетет деген ойдо биринчи ушуну алып келдик. Сиз кечирип коюңуз, бирок мына бул ТЭО деген сөз өзү бул тактап канча расход керек деп эсептелген чыгат. Андан 20%-дан ашык айырма болбош керек өзү. Биз болсо тим эле жарымына чейин экономия кылып атабыз. Бул түшүнүксүз болуп атат да. Анан кийин чындыгында мына депутат Бакиров айтып кетти, под ключ деген мына тестте көрбөдүкпү? Азыр кайра ушуну колдоп беришибиз керекпиз. Кандай болот бул? Эми мен тесттеги айырманы айтып бердим. Тестте түш тандап алуу болгон. Тендер болгон эмес. Баага тендер болгон эмес. Бул жерде тендер болгон үчүн жанагы Токтогул кесинен жанагынча сумманы экономдоп калганга мүмкүнчүлүк болду да. Анан ТЭОнун түзүлүшү бул эл аралык стандарт менен ошол донорлор тарабынан тандап алынган компаниянын негизинде ал дагы тендер менен болот. Тандап алынган компания ошону иштеп чыккан. Урматтуу коллегалар, аябай түшүнүксүз суроолор көп. Комитет толук карап чыгып туруп, ошол цифрларды бизге алып турса жакшы болмок да. Мен үчүн түшүнүксүз азыр. Ратификацияланган суммадан экономия болгон суммага төлөбөйбүз деп атат. Бул кандай? Ал сумма кандай? ТЭОдон болсо эки эсе аз чыгып атат. Азыр биз кайра эки эсе көп дагы сунуш кылып атабыз ратификацияга. Улукбек Зулпукарович, бул жерде банктан акча келип түшмөйүнчө бизге эч кандай төлөм төлөнбөйт. Ал биз ошо тендер өткөн тендерлердин негизинде гана ошол кайсы суммага өткөн болсо ошону гана алып атабыз. Ошого гана процент кетет. Ошол гана бизге кредит болуп эсептелет. Ал эми ратификациядан өтүп биз албасак ага эч кандай төлөмдөр төлөнбөйт ага. Рахмат. Тактуу өретіні, Айтмамат Кошевич, сиз бир аз кечигип келип калдыңыз, бирок сизге чейин берилген маалыматка айтылган акчалардын бардыгы шотто жатат деп. Анан сиз келип туруп болгон эле 172 миллион алынды, калганы ала элекпиз деп маалымат бердиңиздер да. Кандайча мында түшүнүшсө болот? Счетто жатат деп ал кандай айтылып калды? Счетто жатпайт, ал резервирование болот банк тарабынан. Анан ошол банктар резервированияга атайын 0,5% деген кээ бир жерде процент коет. А бул жерде ошол резервированияга да процент койдурган эмеспиз биз. Андай процент жок. Башкача айтканда бул ошо банктын счетунда турат. Ал банктын счетунан бизге келип которулуп түшкөндө гана биз алдык деп эсептелет. Ал бизге келип которулуп түшмөйүнчө ал алдык деп эсептелинбейт. Башында башкача маалымат берди, ошол үчүн депутаттардын ортосунда ушундай суроолор туулду да. Анда эртерээк келип ушундай жооп берсеңиз болмок.